Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Bugünkü menin videom Sadır Japarov jana anın Воздушный dostoru dep atalat. Эмне себептен бул контентти мен ушундай деп атап койдум. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Кандай пикирде калган болсоңуздар кийин жазып коесуздар сөзсүз. Ал эми катталбаган адамдар болсо менин каналыма катталып коюңуздар достор. Ушул Кыргызстанда болобу, ааламда болобу, ар кандай алдыңкы болуп жаткан окуялар менен сиздерди тааныштырууга дайым аракеттенемин. Анда эмесе кеттик. Мен бүгүн азыр буквально бир 20 мүнөт алдын 20 мүнөт мурун Жалал Абадтагы Садыр Жапаровдун жактоочуларынын бир штабында иштеген бир мүчө менен сүйлөштүм, мүчөсү менен. Эми баягы биз Россияда жүрсөк дагы Кыргызстанда ал акыбал кандай, эмне болуп жатасыңар деп тынымсыз байланышка чыгып турабыз. Ушул мына могу коронавирус деп аябай эме болуп жатат. Ал эми ушундай ички саясатка көп көңүл бурбай калдык деп баягы мен атайын сурап эме кылсам, штабыңар кандай иштеп атат, каражат жагыңар кандай болуп атат деп баягы мен өзүм бир революционер же кимдир бир саясатчыны жактаган адам эмесмин. Мен ушул блогермин. Кандай элдин арасында эмне болуп жатат, кандай ушуларды баягы адилеттүү чагылдырууга аракеттенемин да. Ошол менин бүгүнкү кызыгуум ушул Садыр Жапаровдун штабы ачылганын билем, андан кийин ушул кол чогултуп жаткандарын билем. Жакында эле бир фонд ачылды. Садыр Жапаровдун келинчеги баштаган деп көрүп турабыз ушул интернеттен. Ошолор жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз деп сүйлөшсөм, төмөндөгүдөй маалыматтарды алдым да. Эми фондко достор каражат чогулткандар чынын айтканда почти жок эле экен. Кээ бирлер калп эле сөз жүзүндө гана болуп, ал эми иш жүзүндө, практика жүзүндө эч кандай бир айта кетчү, бир колго илинерлик нерсе чогултулуу болбоптур да. Адвокаттар болсо ушул чыгарып беребиз, ушул февралдагы амнистияга элештиребиз дегендей аракеттер жасап жатыптыр. ЖМК болсо өзүңүздөр көрүп жатасыздар, башка сөздү айтып жатат. Садыр Жапаровдун статьясы туура келбейт деп. Бирок ошол адамдардын ичинде баягы Надежда умирает последним дегендей ушул Садыр Жапаровдун чыгышына ишенгендер да бар экен. Ал эми кандайдыр бир кара күчтөр буну коркутуп, ушундай коркушуп Садыр Жапаровдун эркиндикке чыгуусунан ошого ошол кара күчтөр каршы болуп турат дегендей көз караштар бар экен. Бул жагынан айтканда чынында бир мындай далилдүү бир прогноздорду берген адам жок болуп жатыптыр да. Биздин видеобуз азыркы башка сөз жөнүндө болмокчу, ошол каражат жагында болмокчу да. Мен эми ушул кичине маалымат айта кетейин. Штабты сурадым мен, кандай ушундай кичине бут тосуулар болуп турбу десем, ооба бут тосуулар болду, зорго штабты тапканбыз. Анан иштеп жатабыз аракеттенип, ошол ар ким жүгүрүп, баягы карапайым адамдар дейт. Анан баягы финансы маселеси, ошол штабын арендага снимать эткен жери 2,5 миң кыргыздын сомуна 2,5 миң сомдон эме кылышат экен. Ошол 2,5 миң сомду баягы эми иштебеген адамдардын арасында жумушсуздукта ошол 2,5 миң акчаны табуунун өзү дагы чоң кыйынчылыктар туудуруп жатыптыр да. Эми достор, эми баягы күлүшүңөр мүмкүн, 2,5 миң дагы акчабы дегендей болуп, кандайдыр бир байлар ал 2,5 миңди бир абетке отуруп кое турган нерсе, эми чын айтканда айта турган чоң сума эмес, бирок баягы биздин экономикабыз отуруп турган карапайым адамдардын ичинде 2,5 миң сом акчаны табуу дагы абдан кыйын болуп жатты да. Ошол баягы төлөмүнө келгенде ошону таппай калып жатабыз, фонддун акчасы турмак дейт да. Анан мен айттым, эми Садыр Жапаровдун аябай влиятельный баягы таасирдүү саясатчы, бизнесмен дегендей достору бар эле го. Аларга неужели бир айтпадыңарбы же көрбөдүңөр? Ал достору дейт, айтмак турсун кайрылдык башка, бизди көргөндө, бизди укканда 10 километр ары жактан качып кетишет дейт да. Мен ошол жерде мен аябай таң калдым достор. Кудайым ушундай достордон сактасын. Ишиң жүрүшкөндө дос болуп, чалчакташып, кучакташып, андан кийин башыңа кара күн түшкөндө карабай коюп, бул деген достор, бул менин оюмча эркектик адамга, мындай достук сапатка жооп бере турган нерсе эмес. Кыскасы, мен ошол сөздү угуп жатып, толкунданып, неужели ушундай болуп атат? Ушул какой-то бир 2,5 миңди таап бере албаган досторду анда кандай деп түшүнсө болот деп, анан ушул азыркы контентимди чыгарууга туура келди да достор. Эми баягы кыйын бай, ошондой влиятельный досторуна бул 2,5 миң сомду бир жылга вперед
берип койсо деле боло турган чама чарттар жетишет. Ал эми мынтип качып жүргөндөрү менин оюмча оштук өзүмдүн төл сөзүм менен айтканда кунигирээк болуп калды да достор. Ошондой достордон Кудай сактасын. Ишиңиздердин баарыңыздар жакшы болсун. Ушул азыркы апаат деп коркуп жаткан коронавирус, моронавирус дегендерден Аллахым сактап турсун. Баардыгы жакшы болсун достор. Кандай пикирде калдыңыздар? Түбүнө калтырып жазылбагандар болсо менин каналыма жазылып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.